Камера. Урматтуу катышуучулар, камераңыздар күйгүзүп туруп таанышып кетпейлиби? Биринчиден мен өзүм айтып кетсем, менин атым Назира, фамилиям Рамжанова. Мен ошол гендердик сезимталдык галс деп аталат. Атай ушул окутуу боюнча атай сиздерге өткөрмөкчүмүн. Биз бүгүн сиздер менен эмени сүйлөшөбүз? Кыялданууга саякат деген эме болот, бизде окутуубуз болот. Ошондуктан алдын ала таанышып кетели. Сиздин атыңыз ким? Гүлзира деп турабы? Гүлзираби? Ооба. Менин атым Гүлзира. Мен азыр Америкада жашайм. Эки кызым бар. ТКМ коомдук фондунун негиздөөчүсүмүн. Негиздөөчүсүлөрдүн эки кызым болгон үчүн ата энелер үчүн дегенден катышып жатам. Кыздарыңыз канча жашта? Кыздарым 9 жаш, 10 жаш. Жакшы. Рахмат. Гүлзира, кийинки катышуучубуз камераңызды күйгүзүп туруп, анан өзүңүздү тааныштырып кете берсеңиздер. Бул жерде дагы Салтанат и Батма деген Гүлнасты да көрүп турам. Келиңиздер, катышуучулар, активдүүрөөк. Гүлзира, рахмат. Так, кийинкиси Батма, Баткенден деп турам, көрүп турам. Тааныштырып кетсеңиз, Саламатсыздарбы? Мен Баткен шаарынан чыгып атам. Ошо жана группага кенен кызыгып катышып атабыз. Кызыңыз же уулуңуз барбы? Канча жашта айтып кетсеңиз? 5 жашта уулум бар. 5 жашта гана, Ясно. Рахмат. Так, андан ары, рахмат Батма эжеке. Кийинкиси ким болот? Салтанат деп турат могул жерде, Маликовна. Сиз менен таанышсак болобу, Салтанат эжеке? Ким менен укса камерасын күйгүзүп туруп эле өзүңүздөрдү тааныштырып кете берсеңиздер. Урматтуу катышуучулар, кайтарым байланыш болбосо бир аз татаал болот. Эми окутууну өткөрүү. Бул ссылканы мен башка группага да жиберип койгон болчумун. Азыр ТКМдан кабар болгондар да бар болуш керек. Биз баштай берсек, кийин ортодон кошулгандарды дагы тааныштырып кетсек болобу? Болот, бирок бир аз мындай кайтарым байланыш менен иштегенде эме керек болот бизгечи. Кандай десем, биз чоң группада иштейбиз да, ошондуктан макул анда. Эгерде каалоочулар жок болсо, эч кимди биз мажбурлабайбыз. Так, буга чейин сиздерге тапшырма айтылса керек, моундай Актай А4 форматында кагаздарды даярдап, анан түстүү карандаштарды даярдап койсоңуздар деген мааниде. Карандаштын түстүүлөрү болсо, даярдап койсоңуздар. Себеби бизде жалаң теория болбойт, жалаң практикалык окутуулар болот. Ошондуктан мен азыр Батма менен эле сизди көрүп калдым, Гүлзира, ошондуктан придется теперь с нами работать, чогуу иштешебиз. Келиңиздер, ошентип баштайбыз дагы. Биз бүгүн сиздер менен эме боюнча сүйлөшөбүз. Кыялдануу жана кыялданууга саякат деп аталат. Биздин негизги темабыз. Мен бул боюнча кыскача айтып берсем, сиздерге бул кандай ыкма, эмне себептен аны колдонушат, ошол боюнча жалпы маалымат берип кетсем. Так, андай эмесе, презентациям орусча, кыргызча аралаш, ошондуктан мен жалаң кыргыз тилинде гана түшүндүрүп кетем сиздерге. Ошол боюнча сиздер менен чогуу карап көрөбүз. Так, сейчас я буду демонстрация экрана. Өзүмдүн камерамды өчкөрүп койсом. Мен презентациям көрүнүп атабы же кандай? Көрүнүп жатат. Так, бирок эме болуп койсоңуз жакшы болмок экен.
F5 беле, F4 беле. Чоң бардык экранга. Так, азыр Нам тут бакта сиздин эме заметки тоже нам видны и башка слайдтарда көрүнүп турат. F5 да, F5 баштаңыз баары бизге только ошо страничка көрүнөт. так. Онда болсо дагы всё да? Көрүнүп Ошо бойдон турат, бирок. Ооба. Эме Назиредин жогорку тарабында мына телевизордун ошо сүрүп турат го, слайд-шоу деп коет. Ошону бассаңыз, автосохранениянын жанында Эң үстүндө, эң үстүндө Digital Gauss деген теманын оң жагында. Экранга окшоп турганбы? Мен да көрдүм. Так, давайте мен демонстрацию кылайын дагы кайра башынан. Так, башынан жасайлы. Кандай болду эми? Эми жакшы болду. Рахмат. Эми жакшы болду. Так, бизге уже рахмат көрүнүп турат, катышуучулардын саны көбөйүп баратат. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, что такое? Урматтуу катышуучулар, менин презентациям кандай болуп атат? Видно ваше приложение. Ооба, сиздин презентацияңыз көрүндү. Толук элеби же жанагындай примечание? Ооба, толук эмес, болуп көрүнөт. Ага. Так, мен бир аз что-то мурунку болбосо мага жөнөтүп коюңуз, мен өзүм күнү калтырам эгер кичине кыйынчылыктар болуп атса. Хорошо. Көрүнүп эле жатат го? Чоң болуп көрүнүш керек эле негизинен. Так. Ошо автосохранениянын жанында үстүндө мындай кружка окшогон бир эме менен бир знак турат. Жанагы play деген. Ошону бассаңыз баарына көрүнсө керек жалпы. Эң үстүндө мич. Так, мен мындай эле. F5 деле иштебей жатабы? F5-то не знаю, сейчас давайте сделаем так. Или F8 беле? Нет, это другое, да? F5. Мен экөөнү тең ачып кое берейин дагы и чоң кылып визуализация кылып көрсөтөрүм андайчы. Просто мен escape кылганда не болуп калып атат да меники. Так, и сейчас ваше приостановлено. Остановить демонстрацию кылалы. Кайра башынан демонстрация дейм дагы. Блин, да что такое? Асель, я тогда сизге эле могул жерден жиберип берейин, макулбу? И сиз уже демонстрация кылып турсаңыз, макулбу? Хорошо, анда ошондой кылайлы.
Так. Чат. Открываем. Азырынча баары сонун көрүнүп атасыздар. Так, андай эмесе урматтуу катышуучулар, менин экраным сиздерге толук көрүндү деген ойдомун. Демек, бүгүн биз сиздер менен карай турган темабыздын бири бул эмне десек, кыялдануу жана кыялданууга саякат деп аталат. ТКМ деген коомдук фонддун алкагында жүргүзүлүп жатат бул окутуу. Негизинен бул жалаң ата энелерге, мугалимдерге, деги эле мындай орусча айтканда опекун деп коет го, то есть ошолорго багытталган окутуу болуп саналат. Эми бул боюнча айта турган болсом, биринчи жолу негизи ушу гендердик сезимталдык иш-аракеттер боюнча сүйлөй турган болсок, бул методологияны биринчи жолу Линда Мэя деген аял, Великобританиялык окумуштуу аял, эми окумуштуу деп коет атабыз, бул проекттер менен чогуу иштеген долбоорлор менен, андан сырткары өзү дагы ушундай илимий даражасы бар болгондуктан ушундай атай ушундай гендердик сезимтал иш-аракеттерди ойлоп тапкан. Негизинен бул кыскача айтканда англисче Gender Action Learning System деп аталат. И орусча система изучения гендерно-чувствительных действий. Мындайча айтканда биз гендердик сезимталдык иш-аракеттер. Эми мен ага анча такала бербейм, анча көп токтолбойм. Жалпысынан бул биринчи жолу Орто Азияда 2016-жылы ишке ашырылып баштады. Андан кийин алардын жыйынтыктуу жемишин көргөндөн баштап ушул ыкманы колдонуу деги эле мындай көбөйө баштады да азыркы мезгилде. Азыр өтө көптөгөн долбоорлор иштетет. Эми негизинен бул жерде баягы зордук зомбулуксуз жашоо, ар бир адамдын өзүнүн жеке турмушуна болгон укугун, же болбосо өз пикирин айтуу жана өзүнө мындай максат коюу, чечим кабыл алуу деген нерселер айтылганда, жумушка байланыштуу, окууга байланыштуу ошолор жөнүндө сөз айтылат да. Эми мен сиздерден суранарым, сиздер азыр актай барак аласыздар дагы, А форматында же альбомный лист болобу, мындай А4 форматында аласыздар да, кызыл калем менен чоң кылып мондой айлананы тартасыздар. Мен суранар элем чатка же болбосо камераны күйгүзүп, мен менен кайтарым байланышта түзүп турсаңыздар. Анткени мен Гүлзир эже менен эле батмай эжекени көрдүм, ал эми калгандары менен бир аз татаал болуп калат. Муну тажрыйба жүрүзүндө жүргүзгөндө гана эффективдүү жана пайдалуу болот. Ошондуктан бир аз убакыт бөлүп туруп ошону жасап көрсөңүздөр. Сураныч. Тарттык. Көрсөтүп кое аласыздарбы? Камерага. Макул. Азыр мен көрсөтөм. Сизге бир аз кичинекей болуп калды. Бул деген жанагы барактын бетине толо турган айлана чоң жасаш керек, анткени ичинде көп нерселерди. Таза баракты алып эле, алмаштырыппы же чоң кылып. Так, рахмат. Кызыл калем менен, Башка катышуучулар кандай болуп атат бизде? Рахмат Гүлзир эжеке. Так, башка катышуучулар, сиздер дагы көрсөтүп же атыңыздарды айтып, мен мондай айлана тарттым дейсиздер. Себеби мунун баардыгы сиздин балдарыңыздардын келечеги жөнүндө болмокчу. Салтанат Маликовна бизде тарттым деп атат. Чоң айлана тарттыңыздар. Эми ушул айлананы кадимкидей мондой кылып туруп,
нурларды тартабыз. Ким бүткөн болсо, мына жерде бизде реакция деген немебиз бар. Ошол жерден өзүңүздөрдүн реакцияңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Так, урматтуу катышуучулар, кимде эмне болду? Ким бөлүшүп кете алат? Эмнени тарттык азыр биз сиздер менен? Чоң круг тарттык, анан кругтун шоолаларын тарттык. Нурларын же шооларды Нурларын. болот, негизинен. Эмне экен бул ошондо? Эмне болуп чыкты аягында? Күн болуп чыкты. Күн болуп чыкты. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, мына жерде чатта да ооба күн нурун тарттым дейт. Рахмат Салтанат эжеке. Башка катышуучуларыбыз дагы муну иш жүзүндө ишке ашырса, ошондо аябай эффективдүү и пайдалуу болот деп айтып кетмекчимин. Эми менде мындай суроо. Күн менен биздин кыялдын кандай тиешеси бар же кандай ассоциация болот деп айтсак болот. Эмне себептен биз күндү тарттык, ошол эле учурда кыялдануу жөнүндө сөз кылып жатабыз? Менимче күн биз болсок, кыялдарыбыз могу нур болуп атат да. Анан бир эле кыял болбойт да, бир нече кыял болот. Анан мен оюмча ушундай окшойт нур. Биздин бир нече кыялдарыбыз. Рахмат Айнур эжеке. Камерасты күйгүзүп туруп, бизге күнүңүздү көрсөтүп койсоңуз, өзүңүздү да көрсөтүп койсоңуз. Азыр мен жанымда жок болсун, азыр тартып атам, азыр көрсөтөм, Макул. Так, дагы ким көрсөтүп кетет? Эмне себептен күндү тарттык жана кыялданууга кандай тиешеси бар деп ойлойсуздар? Группага мен оюмча аз ойлондум. Күн нуру чексиз болгон үчүн балким кыялдануу деле чексиз болуш керек деп ойлойм. Кыялдануу да чексиз болуш керек дейсиз. Давайте анда. Негизинен бул күндү тартканыбыздын башкы максаты биздин кыялдарыбыз дайыма мындай жарык болот деген ойдо. Эч ким жамандык жөнүндө кыялданбайт да. Баардыгы кыялданганда жакшы ниеттерди коюп туруп, жакшы кыялдануу болот. Бизде ошол кыялдануу үмүт менен байланыштуу. Ошондуктан күндүн нуруна окшоп жылуулукту берет жана жарыктыкты берет деген мааниде айтып кетебиз да. Ошондуктан биз бул жерде күндү тартканда кадимкидей кыялдануубуз ошо күнгө окшоп жылуу, жарык, анан мындай ошондой өзүнчө баягындай кандай десем, адамдын үмүтүн менен байланыштырган үчүн эч кимде кара өскөй ойлор келбейт да, биз жамандык жөнүндө ойлобойбуз, моундай болуп калса экен же согуш болсо экен дегендер жок бизде. Жалаң ийгиликке жетсе, окууда мындай ийгиликтер болсо, иш кылса, жеке жашоодо баары жакшы болсо, турмуш курса же балалуу болсо, же алар балдардын ийгиликтерин, бала чакабыздын ийгиликтери жөнүндө ойлойбуз. Ошондуктан биз ушундай күндү тартабыз негизинен. Демек, ушул жерде мен айтайын дегеним, жалпысынан биз ушундай чоң кругту тарттык, күндү тарттык. Эми азыр сиздерди, урматтуу катышуучулар, карандашты, калемдерди столго коюп эле, кадимкидей баарыңыздарды көзүңүздөрдү жумганыңыздарды өтүнмөкчүмүн. Азыр биз бир аз баарыбыз кыялданганга аракет кылайлы. Даярбызбы? Даярбыз, эң сонун. Андай эмесе, көздү жумабыз дагы, биз кадимкидей кыялданабыз. Силер өзүңүздөрдүн келечегиңиздерде кандай кыялдануу болуп жатат? Балдарыңыздар, кыздарыңыздар кандай ийгиликтерге жетти деп ойлойсуздар? Каерде окуйт же кайсы жерде иштейт? Балким бир ийгиликте жаңы илимий ачылыштарды жасашы мүмкүн.
же болбосо бизнес ачышы мүмкүн. Өзүңүздөр кайсы жерде эс алып атканыңыздарды элестетесиздер бала чакаңыздар менен? Саякаттап жүргөнүңүздөр болушу мүмкүн бала чакаңыздар менен. Балким материалдык жактан өзүңүздөрдү карашыңыздар мүмкүн. Жаңы машина болушу мүмкүн, жаңы үй. Мен билбейм кандай кыялдануу бар, бирок ошол кыялданууңуздар ар кимиңиздер өзүңүздөр ойлонуп, айлана чөйрөнүңүздөр, уул кыздарыңыздар менен бирге эмне кылып жатканыңыздарды элестетип көрүңүздөр. Ошондо биз сүрөтүн тартабызбы же эмне жазабызбы? Сиз азыр жөн эле кыялданып турбай элеңиз. Көздү жумуп туруп. Андай эмесе, ким эмнени элестетти же ким эмне жөнүндө кыялданды? Мен азыр сиздерден суранарым, биз бул ыкмада таптакыр жазбайбыз. Биз бул ыкмада жалаң гана сүрөттөрдү гана тартабыз. Орусча айтканда муну визуализация деп коет. Визуализацияны азыр күндүн ичинде өзүңүздөрдүн, бала чакаңыздардын, именно баягы таанышканда сурабадымбы, сиздин кызыңызбы же уулуңузбу, канчанчы класс, же эмне жумуш кылат депчи. Демек, азыр максат ошол тартканда кадимкидей өзүңүздөрдүн кыялданууңузду айлананын ичине канча кыялыңыз болсо, ар бирин бөлөк өзгөчө кылып, өзүнчө жасап туруп, күндүн ичин кыялдарыңыздар менен толтурабыз. Баштайбыз. Карандашты, түстүү калемдерди алабыз дагы, кадимкидей сүрөткө тартабыз. Мисалы, суроо барбы мага ушул жерде? Бир нече кыял болсо ошолорду кыскача тартсак болот, Баарын тарта бериңиздер. Мисалы, айтып кетсеңиз, сиздин кандай кыялыңыз бар эле? Мисалы? Мен мисалы балам азыр жакшы баса элек да, анан ошо жакшы басып кетсе деп тилек мисалы элестетип, же болбосо алар менен чогуу башка бир өлкөгө барып эс алып келүү, ошондой мисал кыялдарым бар болчу да. Хорошо. Демек, анда сиз балаңызды футбол ойноп атканын элестетсеңиз болот. Же болбосо, мисалы, башка мамлекетке десек, кайсы мамлекеттин желегин коюп туруп, же ошонун өзгөчө баягындай инженерный архитектурный өзгөчөлүктөр болот го. Мисалы, Париж болсо Эйфелевый башня кылып туруп, дагы бир жерде болсо Бруклинский мост, типа ушундай сыяктуу ассоциативный жасап туруп сүрөткө чагылдырың, то есть күндүн ичине, айлананын ичинде чагылдырыңыздар. Баштадык. Кийин тарткандан кийин сиздер мага көрсөтөсүздөр. Себеби бизде кайтарым байланыш болбосо, сүрөтүңүздөр дагы, кыялданууңуздар дагы анча окшошпой калышы мүмкүн. Бирок желательно кыялданууңуз балдарыңыз менен, кызыңыз, уулуңузга байланыштуу кыялдануу болсун, анткени буга чейин элестеткиле, кайсы жерде иштейт, балким эмне жумуш аткарып аткан болот деп айтып кетпедикпи? Баштадык.
Урматтуу катышуучулар, эгерде сүрөт тартканча мага сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Кимге эмне түшүнүксүз болуп жатат? Күндүн айлананын ичине өзүбүздүн кыялдануубузду жазбайбыз, жалаң гана сүрөт менен гана түшүрөбүз. Негизи жакшы ыкма экен. Мен биринчи жолу кыялдарымды ушундай кагаз түрүндө жазып көрүп атам. Негизинен и кыйын, и да интересно болот экен. Ооба. Муну кийин ушул ыкманы бүтүргөндөн кийин балдарыңыздар менен чогуу отуруп аткарсаңыздар андан да сонун болот. Анткени биз чогуу жашаганда жубайлардын пикирин укпайбыз, балдарыбыздын учурлар болот. Ошондуктан бул жакшы эле ыкма. Эң негизгиси мен айтайын деген бул ыкма иш жүзүнө толук түрдө ашат, эгерде буга ишеним менен ушундай нерселер жазсаңыздар. Себеби бизде жыйынтыгы бар болгон. Аны мен аягында бул ыкманы бүтүргөндөн кийин сиздер менен бөлүшөм. Так, урматтуу катышуучулар, эгерде кимде ким суроолор болсо же сүрөтүн тартып бүткөн болсо, бизде бул жерде реакция бар. Кол көтөрүп же микрофонуңуздарды, камераңыздарды күйгүзүп, эмне тартканыңыздарды көрсөтсө кетсеңиздер, ошондо кайтарым байланыш болсо, мага жеңил болот да, ошол сиздин кыялыңыздын үстүндө иштегенге түрткү болот. Ким даяр? Ким бөлүшүп кетет? Жаңы кошулгандарга бир түшүндүрүп кое аласызбы же запись болот? Бу кантип алсак болот? Жаңы түшүндү кошулгандарга, демек, биз мындай чоң актай барак алып, A4 форматында кадимкидей эле күндү тартабыз. Эменин бетине толтуруп туруп ушундай күндү тартабыз. Кызыл түс менен. Ичинде биздин өзүбүздүн кыялдарыбызды ошонун ичинде сүрөт жүзүндө гана түшүрөбүз. Биз жазбайбыз, жалаң гана сүрөт түрүндө түшүрөбүз. Так, жаңы кошулгандар тапшырманы аткарып турса, андай эмесе, урматтуу катышуучулар, мен айтайын дегеним, жана бизде кимдер бар эле? Гүлзира, сиз бөлүшүп кетпейсизби? Сиздики эмне болду ошондо? Камераңызды күйгүзүп туруп? Ооба. Бөлүшүп кетейин. Ооба. Ошондо эмнелер түшүрдүңүз? Алгач үйдү түшүрдүм. Үй алгыбыз келип жүрөт. Үй алалы деп атабыз. Чоң үй. Үйдү бирок аябай изденип, жашыл дарактары болсо, бассейни болсо, балдарым ушул жерде жакшы убакыт өткөзсө семейный деп үйдү тарттым, кыялым. 2 машинаны тарттым. Экөө тең менин жетпей жүргөн машиналарым, бирөө Lexus, бирөө Toyota, жаңы 2023-жылдардагылар. Андан сырткары 2 жаңы бала кошуп койдум. Дагы 4 балалы болуп келет. Бул жерде YouTube кнопкалары, кыздарымдын YouTube каналы бар. Анан аябай кыялданышат. Негизи мен да кыялданам. Жана бриллиантовый кнопка алсак деп. Биринчи серебродон баштап, кийин золото алып, кийин бриллиант алалы деп кыял кылып койдум. Анан өзүбүз Америкада болгон үчүн үй жайды Америкадан алсак, ата-энемди, атамды, апамды, кайненемди алар бат-батына келип кетип турса Кыргызстанга самолет менен деп кыялдандым. Жолдошум экөөбүз компания чалып атканбыз. Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон технология жаатында чоң IT гигант бир компаниябыз болсо деп кыялдандым. Азыркы Кыргызстандагы окуу борборум Битимтек чоңоюп, чоң бир ишканага айланса деп кыялдандым. Дагы бир долбоорум бар. Хан Академиясы жана ТКМ. Ошол Хан Академиясы жана ТКМдын ресурстары, долбоорлору Кыргызстандын ар бир баласына жетсе экен деп кыялдандым.
ар бир адам, ар бир бала кыргыз анан ошону колдонуп, пайдаланса, пайдасы тийсе деп кыялдандым. Анан биздин кыялыбыз семейный ошо Кабага барып, бат барып келип турсак деп кыялданганга жетиштим. Ушулар. Рахмат, эң сонун кыялдар болуптур. Болгондо дагы мындай глобальный кыялдарды коюпсуздар. Бул жакшы, көпчүлүгү. И сиз азыр моундай кылабыз. Ошол кыялданганыңыздын ичинде жакынкы 2 жыл аткарыла турган бирөөсүн тандап алышыңыз керек өзүчү. Бирок ошол эле учурда приоритет кылабыз да, мындайча айтканда. Биз үчүн эң негизгиси эмне болот, кайсынысы болот, ошону карайбыз. Анан желательно биз азыр муну балдарыбызга байланыштуу болгондуктан давайте анда сиз балдарыңызга байланыштуу кыялды тандап алсаңыз болот. Ошону жашыл карандаш менен алып туруп айлана кылып чийип аласыздар да. И азыр биз ошол гана кыялдын үстүндө иштейбиз. Рахмат, Гүлзира. Анда кийинки дагы ким бөлүшүп кетет, урматтуу катышуучулар? Урматтуу катышуучулар. Айнура, сиз? Мен дагы ошо кыялдарымды тарттым. Биринчи баламан баштайлы. Балам ошол жакшы баса элек, эми басат, бирок ошол кыйынчылык менен басат. Буюрса ошол жакшы басып, футбол ойноп, балдар менен чогуучу. Анан IT тармагында жакшы ийгиликтерди жаратса деп тилек кылам. Эң сонун. Андан кийин бул түрк кофеси жана бул выпечкалары деп ошо Турцияга барып, үй бүлөбүз менен эс алып келсек деп күндү тартып койдум, деңизди тартып койдум. Анан бул кызым деп атам, буюрса Оксфордко барып, өзү каалаган билимге ээ болсо деп атам да. Мен азыр аны чектебейм, кичирээк. Өзү каалаган, өзү жактырган кесипке окуп, кыргыз элине жарыгы тийген кыздардан болсун деп атам. Андан кийинкиси бул шаардан үй алсак деген тилегим. Биз азыр айылда турабыз. Анан бул буюрса балдар чоңойсо, шаарга барып жашашса деп, ошо 4-кабатта деп койдум. Ошол жерге жашайбыз буюрса. Жакшы, рахмат. Андан кийин бул окуу деп койдум. Бул биздин айылдын көйгөйү, окуу борбору жок да. Көпчүлүк балдар ушул убактысын жөн эле ойноп, же болбосо телефон кармап өткөрүшөт да. Мен болсо ошол окуу борборун ачып берсем, балдар бир нерсе кызыкса, бир нерсе менен алек болсо деп, ушул окуу борборун ачсам деп кыялым ушул. Эң жакшы экен. Айнура, сиз кесибиңиз боюнча кимсиз? Тактап сурап кетсем. Менин кесибим кыргыз тили адабияты боюнча мугалиммин. Мына окуу борборду кайсыл тармакта алып баргыңыз келет? Эгерде окуу борборду ошол бизде көпчүлүк балдарыбыз ошол тил курстарына, ошол IT болгондой кандай жок дегенде базалык билими болсо дейм да, компьютер менен иштөөнүн. Рахмат. Айнура, эми азыр принципте түшүндүңүз да, буну ыкманын. Эми ошол тарткандын ичинде жакынкы 1-2 жылда аткарыла турган, бирок ошол эле эми биз бүгүн жалаң балдарга байланыштырып атабыз, ошол балаңызга байланыштуу бир кыялданууну тандап аласыз. Муну жасап бүткөндөн кийин сиздер өзүңүздөрчө, сиздин аябай жакшы пландарыңыздар бар экен, сиздики деле, Гүлзиреники деле. Поэтому менин сунушум ошону кийин башка кыялданууңузга фокус менен жасайбыз. Биз азыр ушунун ичинен бирөөсүн гана тандап алышыбыз керек. Жашыл карандаш менен аны тегеректеп койсоңуз, ошол кыялдан. Макулбу? Рахмат. Гүлназ деп турат. Гүлназ, сизге да сөз берели анда. Колуңузду көтөрдүңүз. Сиз кандай бөлүшүп кетмекчисиңиз? Айтып кетсеңиз. Эме микрофонду. Мен кыялдарым көп экен. Бул жерде биринчи азыр 3 балам бар. Анан ушуларга татыктуу тарбия берип, анан бир кыз кошуп койдум. Кызым жок, кыздуу болгум келет. Теперь такой.
Андан кийин бул жерде жакшы мектептерде билим алып, анан кийин бул жака эме Россиянын желегин тартып койдум. Неге дегенде балдарым летчик болобуз дейт, Россияга окутам дейт атасы. Ошон үчүн летчик болуп, бул жакта самолет менен дүйнө кыдырып, булардын аркасы менен буйруса окутуп, балдарга инвестиция жасап, анан дүйнө кыдырсак дейм, тил үйрөнсөк дейбиз. Анан жакшы башка заграницада жакшы университеттерге окуткум келет балдарымды. Анан кийин бул жака үй тартып койдум. Негизи үйүбүз бар, үй мечта эмес, бирок ошентсе дагы Кыргызстанда дагы жакшы үйүбүз болсун. Кийин ушу балдарыбыз менен келип эс алганга өзүбүздүн кандайдыр бир семьялык жолугушуулар болгон, жакшы уютный үйүбүз болсун демекчимин. Анан бул жерге мен өзүмдүн жакын арада боло турган кыялым Монтессори школа ачкым келет. Балдарды баягы азыр телефон бардык эле эмненин проблемасы, балдарын телефондон ала албайт го. Анан баягы Монтессори метод дагы мисалы башка өлкөлөрдө биздин Кыргызстанда да азыр өнүгүп баштады. Mental skills деп коет го, жана мелкая моторика развивать турган. Бул аябай пайдалуу экен, кичинекей балдарга өзүм балдарыман жасап көрдүм. Анан ушундай бир школа ачып, Кыргызстанга пайдабыз тиген бир жакшы садик сыяктуу же подготовительный центр сыяктуу бир нерсе ачкым келет да. Анан бул дайыма жай мезгилинде ушул бизге жайлоого, кымызга баруу мечтабыз. Ошол башка сонун эме кыялданууңуз бар экен, кыялдарыңыз. Эми ошонун ичинен бирөөсүн приоритет кыласыздар да. Жакынкы 1-2 жылда аткарыла турган бирөөнү тандап алабыз. ошо Монтессорини кыял кылып атам. Дагы ким бөлүшүп кеткиси келет? Эгерде болбосо биз анда бара-бара просто кайтарым байланыш канча катышуучулардын саны аябай жакшы көбөйдү. Эми биз урматтуу катышуучулар эмне жасадык? Биз сиздер менен актай баракка кадимкидей эле моундай кылып туруп күндүн айлана кылып тегерек кылып түшүрдүк. Андан кийин четтерине нурларды чачыратып жасай баштадык. И ушул жерде кийин биз кыялдандык. Анан ошол кыялдарыбызды жазбастан жалаң сүрөт түрүндө гана түшүрдүк. Эмне себептен биз сүрөткө өтөбүз? Анткени биринчиден биз сүрөт аркылуу 2,5 мээбизди чогуу иштетет экенбиз. Бири аналитикасына жооп берсе, бири чыгармачыл жагына жооп берет да. Муну кандай кылып белгилесем болот, же кандай кылып көрсөтсөм болот. Экөө тең иштеген мезгилде биз аябай мындай жакшы ойлонот экенбиз да. Жазганда биз башка чыгармачыл жакты унутуп калат экенбиз да, жалаң ушундай иштеп калат экенбиз да. Демек, бул ыкма адамдарды терең ойлонууга жана ошол эле учурда мындай чыгармачыл жагындагы алып кеткенге түрткү берет. Ошондуктан биз сүрөт аркылуу түшүргөнгө аракет кылабыз. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, бизде 2-3 каалоочу бөлүшүп кетти. Эми сиздер дагы жаңы актай A4 кагазын аласыздар дагы. Ошол кагазга азыр мен сиздерге инструкция берем, ошол боюнча улантып кетебиз. Биздин катышуучулардын сүрөттөрү ушундай болгон. Бул мен айтып кетейин деген бул ошол элет жеринде жашаган адамдардын эле кыялдануусу болгон. Көрүп турасыздар, мына жерде ар кандай турат. И ушул айрыкча ортодо тургандын кандай жыйынтыкка ээ болгонун аягында көрсөтүп берем. Булар башында чырнаек түрүндө тартышкан үйлөрүндө, андан кийин үй бүлө мүчөлөрү менен биригип ошондой чоң плакатка чоңойтуп түшүрүп, прямо ар бир деталынан бери так тартып түшүргөнгө аракет кылган. Эми бул жерде ошол элементардуу түрдө мисалы балчылыкты көбөйтөм, экспорт кылам чет мамлекеттерге,
анан там эме жандай жүк ташуучу машина менен ишим баштайм. Могул четтеги балык чарбасын түзөм, эс алуу үйлөр жанына жасайм. Адамдар ушул экологияга, то есть кандай десем, шаардан алысыраак келип өзүнүн апитерапия дейт, балчылык дагы эме балык чарбасы дагы бирге кетет деген вариантта каралган да. Ортончуда биз булар приоритет кылып балчылык, там машина, аялы кадимкидей үйүнүн ичинде суусу жок үй бүлө болчу, эч кандай шарты жок. Ошолорду жазсам, эмеректерди жаңыласам деп. Бала чакасы мисалы тигүүчүлүккө кызыгат, кызы музыкага кызыгат. Уулу болсо компьютер менен там мындай точный жандай геометрияга да берилет дейт. Биздин түшүнүгүбүз боюнча ошондой архитектура ошого жакын деп айтып кетилет да. Мен ошол ортодо турган сүрөттүн жыйынтыгында эмне болгонун айтып берем. Бирок эң борбордо булар жаңы үй деп элестеткен, анткени өздөрүнүн үйү эски, анан таптакыр ыңгайсыз, шарты жок үйлөрдөн болгон болчу. Эми азыр сиздер кадимкидей эле альбомдун бетине же болбосо барактын оң жак жогору жагына ошондой дагы деле күндү тартасыздар. Күндү тартып туруп, жана биз сиздер менен кыялданганда көп кыялды түшүрбөдүк беле. Ошолордун ичинде жакынкы 1-2 жылда аткарыла турган кыялды тандап алып, ошону күндүн Сиз тапшырманы кайтып коесузбу? Актай барак алабыз дагы. Актай баракка, мен экран көрүнүп атабы баарына? Көрүнүп атат. Көрүнүп атат. Кадимкидей экранда көрүнүп тургандай, Актай барактын оң бурч жагына, жогору жагына күндү тартабыз. Көп чоң эмес, бир кыял бата турган күндү тартабыз. Күндүн ичинде кыялыбызды тартабыз. Урматтуу катышуучулар, кайтарым байланыш жакшы болуш үчүн араңыздарда ким тартып бүткөн болсо, Гүлзира, сиз деле бөлүшүп кетсеңиз болот, анткени башкаларына да түшүнүктүүрөөк болот деген ойдомун. Жана тарткан биринчи кыялдануу учурунда тарткан көп кыялдардын ичинен бирөөсүн гана ушул күндүн ичине тартабыз. Ооба, мен тарттым, тандадым. Көрсөтүп өзүмө бул жерде 2 жылдын ичинде YouTube каналыбызга алтын кнопка алабыз. Жакшы, рахмат. Кыздарымдын YouTube каналына. Рахмат. Дагы ким бөлүшүп кетет? Меники көрүнүп атабы, мынакей. Мен айткандай эле, буюрса 2 жыл ичинде балам мектепке бара баштайт да. Ошого чейин ушу ден соолугун чыңдап, жакшы басып, буюрса балдар менен ойноп калса деген тилек. Жакшы, рахмат Айнура сизге. Гүлназ да кол көтөрүп турабы? Сиз эмнени тандадыңыз? Сиздин күнүңүз аябай чоң болуп калыптыр. Жана кечиресиз, мен өтө чоң кылып көрсөтсөңүз чоң болуп калыптыр дедим. Бирок өтө чоң кереги жок, анткени ушул кыялданууга жетүүгө, бизде кыялданууга саякат деп атканыбыздын темасы, то есть биз бир нече кадамдарды жасайбыз. Ошондуктан прям экранда кандай түшсө, ошондой түшүргөнгө аракет кылыңыздар. Гүлназ, сиз эмнени тандап алдыңыз ошондо? Мен буюрса Бишкекте Монтессори школа ачам. Жакшы, рахмат. Урматтуу башка катышуучулар, сиздер дагы сүрөтүңүздөр менен биз менен бөлүшсөңүз, ким барбы дагы кол көтөрүп реакция менен жүргүзсөк. Мен айткан болобу? Болот. Атыңыз ким? Мен сизди көрбөй атам. Мен жаңы эле кошулдум, кошулганыма 10 мүнөт болду. Мен Жазгүл атым. Жазгүл, угуп атабыз. Сиз эмне алдыңыз ошондо? Так, мен деген
Видеом көрүнүп атабы? Жазгүл, мен издеп Азыр. Жазгүл же сиз көрүнүп турасыз экран Ооба, эме сиз көрүнүп камераңыз. Эми көрүндү. Ага. Эки бала. Ооба, 2 бала тарткан. Мен ушул кыздарымды биз айылда турабыз. Анан ушул кыздарымды жана Бишкектеги Анадолу түрк лицейине бергим келет. Анан ал жака 8 класстан баштап кабыл алат экен. Ошол Анадолунун экзаменинен өтүп, ошол жака окуп калса деген чоң кыялым бар кыздарым. Кыздарыңыз канчынчы класста азыр ошондо? Бир кызым 7 класста окуп атат, бир кызым 6 класста окуп атат да. Так, рахмат Жазгүл эжеке. Эми караңыздар, эмне кылабыз мындан ары? Мындан ары ошол күндүн карама каршы диагоналына, то есть экинчи төмөн жака, сол жака дагы ошондой овал сыяктуу тартабыз. Мондой кылыпчы. Бул азыркы учур. Мисалы, Гүлзиреники бриллиант кнопка деп атабы. Азыркы мезгилде эмнени тартат? Канча подписчиги бар, ошол эле YouTube канал балдарымдыкы бар деп атпайбы? Ошону чагылдырыш керек. Ушунун ичинечи, мисалы, бриллиант кнопкада канча подписчик болуш керек, же алтын кнопкада, же серебряныйда, ал эми азыркы учурда канча подписчиги бар. То есть азыркы учур кандай? Ошол эле Жазгүлдүкү. Анадолу окуу жайына тапшырам деп каалайт. Азыркы учур кандай? Кайсы жерде окуйт, канчанчы класста окуйт, кайсы айылда, да, то есть ошо шаарда, ушуну чалдырышыңыздар керек. Монтессори боюнча дагы айтылса, мисалы, Монтессорини ачыш үчүн азыркы учурда сизде эмне бар бүгүнкү күндө? Демек, Монтессорини ачыш үчүн бизде эң биринчиден эмне кылыш керек? Министерство образованиядан лицензия алыш керек. Андан сырткары помещение табыш керек, ошо окшогон нерселер болуш керек. Балким ошо Монтессори ыкмасын билген уже специалист эксперттер бардыр. Балким өзүңүз ошону полный бүтүп, уже сертифицированный, билбейм, тренерби, мугалимби же ошондой да болушуңуздар мүмкүн. Демек, кандай гана кыялданууну тандап алсаңыз да, могул жерде азыркы учурду чагылдырышыңыз керек. Түшүнүктүү болду? Ооба, түшүнүктүү. Рахмат. Так. Тартабыз. Ким бүткөн болсо бөлүшсөңүздөр болот. Мен бүттүм. Көрсөтүп кетсеңиздер. Видеону. Мындай болду меники. Азыр настоящее время деп туруп Бекназар мектебинде окуйт менин кызым. Бири 6 класс, бири 7 класс. Токтогул Кыз Буран айылында жашайбыз да биз. Мен суранарым, ооба, айылдын бир мектебин менен мындай жасаганыңыздар менен жазбаганга аракет кылыңыздар. Макулбу? Сиздер жазып атасыздар. Бул ыкманын өзгөчөлүгү мындай, биз мындай жазуу там Facebook, FB, там YouTube, там бирдеме кылсак болот, бирок көп жазбашыбыз керек. Цифраларды түшүрсөк болот, башка нерсе кылсак болот, но жазбаганга аракет кылайлы. Макулбу? Дагы ким бөлүш? Рахмат. Жазгүл, дагы ким бөлүшүп кеткиси келет? Мен бөлүшүп кетейин. Бизде азыр 100дөн аз подписчик бар. Жакында эле баштаганбыз. Бирок оборудование баарын алып камдап койдук. Сценарий жазып атабыз. Күнүгө бир видео чыгарганга аракет кылып атабыз. Азыр ушундай абал.
Рахмат. 100дөн көппү? аз 100дөн аз. Хорошо. Та ким көрсөткүсү келет? Ким бөлүшүп кеткиси келет? Ооба. Гүлназ, сиз айтып кетсиз. Же Айнура ким? Мен азыр Монтессори боюнча окуп атам, онлайн курс өзүм. Буга чейин окуп келгем, бирок специально бир документ өзүм ошол тармакта өнүктүрүшүм керек. Анан данное время кошумча катары мектепте Монтессори кружок катары сабак берип атам. Анан буюрса помещение алып Бишкекке, ал үчүн жайгашып Бишкекке. Гүлназ, кечиресиз, мен сизди токтотконго туура келип атат. Сиз планыңызды бияка түшүрбөңүз. Сизде азыркы мезгилде сиз айттыңыз, эмне бар? Азыркы учурда мен азыркы учурда ошол сертификат алып атам, уже буюрса бүтөт. Анан дополнительный урокум бар, урок өтүп атам. Но помещение эмнени түшүндүрөт? Мектеп, школа. Сиз өтүп атасыз. Хорошо, болду. Рахмат. То есть азыркы учурга тиешелүү гана болгон нерсени айтып кетесиз? Ошол азыркы учурда сабак катары кирип атам. Анан, урматтуу катышуучулар, могу прям экранда көрүлүп тургандай аракет кылыңыздар. Биз төмөн жакты көрдүк, жогору жакты көрдүк. Мунун баарын жасап жатабыз. Жерде, мынау жерде, мынау. Мен он жерде экенин билтам, мен анан көрбөй атам. Так, эми да ким көрсөттү эле жана бизге? Айнура, сиздики. Көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Так, биз учурда ушул реабилитация үстүндө иштеп атабыз. Мезгил дарыланып, ошол эле массаж, анан бул жерге китеп коюп койдум, китеп дагы окуп берип, жан дүйнөсүн азыктандырып. Ошол азырынча даярдыктар. Эң жакшы. Мен түшүнүүм боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген дегендей мааниде айтып атасыз да? Ооба. Ошондой мүмкүн. Серьезныйбы, серьезный эмеспи? Диагнозу мүмкүнчүлүгү чектелген бала деп эле жазылган, бирок өз алдынча басат, интеллекти сохранен. Болгону эле ушу басканда бир аз кыйынчылык бар да, кулап калат, ушундай да. Баланс жок экен да. Түшүндүм. Рахмат. Андай эмесе, урматтуу катышуучулар, эми могу эки абалды мындай жол менен бириктиребиз. Демек, бул саякат деп атпайбызбы? Демек, биз кыялданууга жолду түзөбүз. Кыялданууга саякатты жасайбыз. Меники бир аз узкий болуп калды, жолум бир аз тарыраак болуп калды. Сиздер кененирээк түшүрсөңүздөр болот. Мен кийин түшүндүрүп берем, эмнелерди жасайбыз мунун ичинде. Аткарып атабыз, Мен мындай вариантты көрсөтүп коеюн сиздерге. Мындай. Негизи ушундай болуш керек, просто биз толтурабыз. Бириктирип бүттүңүздөрбү? Ооба, бүттүк. Эми барактын сол жагына, жогору жагына мына жерде жылмайып турган быйтыкча дейбизби, смайликти түшүрөбүз. Ушул быйтыкча түшкөндөн баштап, многу учурдагы абал жолдун ичине эмес, жолдун сыртына күнгө жакындатып, сиздерде ошол кыялданууга жетүү үчүн 10 кандай мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. 10дон кем эмес болуш керек. Ошондуктан мына жерде 10 деген цифраны түшүрдүк. Мүмкүнчүлүктөр 10дон кем эмес болуш керек. Ошондуктан келиңиздер, жалаң сүрөт жүзүндө, мисалы Монтессори деп атабыз. Демек, сертификат бар, желание бар, дагы эмне, то есть колдоочулар бар, же проект бар, же инвестиция бар деген мааниде түшүш керек да.
ошол эле баягы кнопка YouTube боюнча айтыла турган болсо, могу жерде эмне болуп түшүшү мүмкүн? Сиздер, значит, студия сыяктуу оборудованиеңиздер бар болушу мүмкүн. Сценарий жазабыз дедиңер 2, кыздарыңыздар ошого өздөрү берилген 3 да. Иши кылса 10дон кем эмес. Ошол кыялданууну ишке ашыруу үчүн 10 мүмкүнчүлүктү ушул жерде түзөбүз. Сиздики уулумду реабилитация кылып жатам дедиңиз, ошол жашаган аймакта балким ЛФК алып барасыздар, может быть, жандай эмне деп коет эле, физкабинет, физлечение, массаж, бассейн, андан сырткары билбейм, кошумча дагы өзүңүздөр стимул берип, үй бүлөңүздөр менен жардам салым. Эми мен айтпайын, ар ким өз алдынча ойлонуп түшүрүп көрсүн. Макулбу? Баштадык. Ошондо алдыгы 10 мүмкүнчүлүктү алдыгы дорожкага салабызбы? Сүрөт тартып? Дорожканы эмес, жазбайбыз. Биз баардыгын сүрөттөн түшүрөбүз. Дорожканын мүмкүнчүлүктөр деп турбайм мына жерде, жогору жактачы. Жол үстүңкү жерге, үстүнө жолду бойлоп, бирок жолдон сырткары түшүрөбүз. Мен ичине тартып баштапмын. 10дон кем эмес болуш керек. Эгерде сизде 10го жетпесе, анда биз толук кандуу ойлонбой жатканыбыз болот. Канчалык көп болсо 10дон, ошончолук сиздер деталдуу түрдө анализдеген болосуздар да. Сурооңуздар берсеңиз болсо, чат аркылуу кайрылып туруңуз да. Же реакция менен колуңуздарды көтөрсөңүздөр болот. Кечигип калдым деп айтып атат. Сиздерге запись берилет, записти көрсөңүздөр болот. Мындан сырткары бизде дагы эртеге дагы кыргыз группа болот, убактысы көрүлгөн. Ошол жерге өзүңүздөр мындай толук катышпай калсаңыздар, дагы кирип карап кетсеңиздер болот. Азыр просто башынан аягына чейин түшүндүрүш бир аз убакыт талап кылынат, бирок записти башынан аяк көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аны да башкалар менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Так, урматтуу катышуучулар, кимде канча эме болду? Сүрөт болду. 10дого жетейин деди. Бир аз жетип калды. Канча болду? 7 болду. 7. Кийин толугураак ойлоносуздар, кошумча алымчаларды айтып кетесиздер. Гүлзира, келиңиз анда, сиз тартканыңызды бизге бөлүшүп, биз менен. Андан ары комментарий менен айтып берсеңиз, Ушундай беле, үстүнө тарттым. Эчтеке эмес, бирок мына жолду бойлоп тартса жакшыраак болмок, но ничего страшного. Айта бериңиздер. Окей. Видео монтаж үчүн компьютер бар, мүмкүнчүлүк компьютер жактан бар. Актерлорум бар, 2 кызым бар, тоже желаниялары бар алардын. Идеялары абдан көп.
башка оборудованиялар бар. Каналыбыз уже бар, то есть начало уже есть. Видайки деген аябай сонун платформа бар, ошону уже сатып алдык. Убактыбыз бар деп бараткам. Эң сонун, жакшы, рахмат. Так, дагы башка, рахмат Гүлзира. Дагы ким бөлүшүп кеткиси келет? Кол көтөрүп же чатка жазып, мен айтып кетсеңиздер. Мен көрсөтүп көрөйүн, меники көрүнүп атабы? Так. Айнура, Биринчи биз көлгө көбүрөөк түшүрөбүз. Сууда деген ошол тарамыштар жакшы жазылат деп айтат. Сууга түшүрөбүз. Анан кийин бул ат, жылкыга же болбосо ошол жаныбарларга мингизебиз. Эшек бар. Андан кийин атасы мүмкүнчүлүк болгондо ошол көбүнчөсү мен деле жасайм, бирок атасы көбүрөөк жасайт. Массаж жасайбыз. Анан реабилитация ак сууга барып турабыз көлдөгү. Анан бул башка чет мамлекеттен мен азыр сүйлөшүү жүргүзүп атам. Россиянын делегин ушундай деп тартып койдум, көп түз таппай калып. Ошо Россиядан реабилитация өтүп келсекпи деп атканбыз да. Ошол меники азырынча. Айнура, эми сиздики азыр 4 болдубу, 5 болду? Сиздин максат 10дон кем болбош керек. Эгерде 10дон аз болсо, анда ийгиликке жетишиңиз бир аз татаал болуп калат. Мен Жазгүлдүкүн көрүп турам, бирок сиз инструкцияны туура эмес аткарып салыпсыздар да. Ооба, сиз жолдун сыртына түшүрөбүз деп айттым. Ооба, сиз тарткыла десеңиз, мен ичине ушу жол менен басып кетет ошойбуз деп ичине тартып алыптырмын да. Мен түшүндүрүп бере берейинби? Айта бериңиз. Ооба, кийин оңдойсуз да, бирок. Ооба, оңдойм. Мен үй тарттым биринчи. Эң биринчи ошол үй тарттым, анан ошол 2 кызымды тарттым, анан ошол окуу жайга өтүш үчүн кыздарым биринчи ден соолугу чың болсун деп ошол спорт менен кичине аракет кылгыла. Анан жагымдуу маанай тарттым, ошо кыздарым да жагымдуу маанай түзүп, кичине окууларына шарт түзүп берсем, анан берге мен өз сүрөт жакшы тарта албайм, аракет кылдым аябай. Эчтеке болбойт, бу жерде биз художниктерди баалабайбыз, биз максатка жеткендин жолун карайбыз. Берге муштум тартып койдум, кыздарыма күч кубат берип, мотивация берип туруш үчүнчү. Анан берге YouTube каналды тарткам, анткени кыздарыма мисалы үчүн жана өнүктүрүүчү видеолорду, логикалык ой жүгүртүүсүн көбөйтө турган каналдарды көрүп, анан бул жерге күндөлүгүн, анан китеп тартып койдум. Анан бекке питаниясы, тамак ашындагы ошол что балдарымдын здоровый образ жизни болуш үчүн тамак менен жакшы камсыздап, анан, конечно, акча каражат. Ушундай тартып койдум. Мен туура кылдымбы билбейм, бирок. Жазгүл эжеке, мындай да, мисалы, Анадолуга өтүш үчүн Анадолунун критерийлери кандай? Ошону да ойлоп көрүшүңүз керек. Бул кайсы багыттагы окуу жай? Мисалы. Жок, ошого сизге ошол мисалы балким контрагы жогору, балким мындай стипендия программасы бардыр, ошол эле учурда өтүш үчүн кандай шарттар болуш керек? Үйдө бар. Ооба. Неме, өтүш үчүн бюджетный эле экен, эч кандай акча төлөбөйт болгону, окуш керек экен да, окуучу ошолордун. Кайсы предметтерден экзамен тапшырат? Мисалы да? Тарых, физика, кыргыз тили ушуларга экен да, басым жасайт экен. Мисалы, мен мурда турецкий лицейлерде билет элем, сапат деп там аябай определенный курстарга, предметтерге басым жасайт. Математикадан дагы,
башка 2-3 предметтен андай проходной балдар болуш керек. Или, например, өткөндө биз сабак өткөндө мен TCI деген колледжге тапшырткым келет кызымы дейт, международный. Могулорго даярданып атабыз азыр деп. Ошо окшогон нерселерди айтып кетесиздер. Бирок жалпысынан туура эле сиздердики деле кыздарыңыздардын кандай десек, желаниясы да бар деген маани бул дагы мүмкүнчүлүктөргө кирип кетет. Рахмат. Так, андай эмесе, урматтуу катышуучулар, биз азыр сиздер мына Монтессори дегенди угуп көрбөйлүбү? Эмне болду? Мен 5 эле тарттым. Биринчи ошол жакын арада буюрса окуп бүтөм, сертификат алам. Дагы окушум керек. Анан упражнение рабочая практика деп коет да, ошол балдар менен иш алып барам. Анан кийин дагы деле ошонун үстүндө изденип, мыкты адис болушум керек. Анан кийин ошол эменин Монтессори школа боюнча сиз айткандай проект түзүп, ошону уже ойлонгонбуз. Буюрса азыр учурда Бишкекте эмесмин. Ошого бир аз узак эме болуп атат. Дизайн түзүп, проект түзүшүм керек. Анан проектибиздин ичинде дагы бул жөн эле школа эмес, баягы ата-эне баласы менен келсе, ата-энеге дагы эс алып, китеп окуп, эс алуучу, өзүн өнүктүрүүчү атайын темалар тренинг уюштурабыз биринчи этажында. Анан экинчи этажында балдар менен атайын курстар, сабактар боло турган Монтессори оюнчуктар, китептер боюнча ошол боюнча жаздым бул жака. Анан дальше акча каражаты болуш керек да. Главный каалоо болсун. Гүлназ, сиз кандайдыр деңгээлде туура, бирок кээинки жерде бир аз оңдоп кетейин. Биринчиден, эмнени план кылганыбыз бияка түшпөйт. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар дегендер гана түшөт. Мисалы, сиз айтып атпайсыз, биринчи этажым моундай болот, экинчи этажым моундай болот депчи. Нет, сиз могу жерде азыркы мезгилде кандай мүмкүнчүлүктөрүңүз бар? В плане идея бар бир, уже сизде кандайдыр деңгээлде орусча айтат го, знания, навыки бар, билим деңгээлиңиз, кичине тажрыйбаңыз бар экен. И, например, оюнчуктар или, я знаю, там мелкий моторика үчүн атайын майда топчу, ошол буюмдарды көп чогултат. То есть эмнелерди ким бере алат, мисалы, же ким ачык сизди колдойм деди, балким там лицензиядан уже юристиңиз бардыр, Министерство образованиядан официалдуу түрдө лицензия алган, же сиз өзүңүз ошону чуркап уже баштагандырсыз. То есть ошол мүмкүнчүлүктөр түшүрүлөт да, биздечи. План боло турган уже жолдун ичине түшөт. Хорошо? Ошого проект түзүп, анан оюнчуктарды дагы карап койдум. Өзүм деле проект бар уже, үй кандай болуш керек деген. Ооба, анан ошону айттым да, анан китеп, баягы Монтессорийга тиешелүү оюнчуктар, жөнөкөй оюнчуктар болуп өткөн, бул башкача экен да. Ошолор жөнүндө дагы уже эмелерди, булактар издеп көрдүм балдарыма дагы. Алса болот экен. Рахмат. Андай эмесе ушул эле форматта биз сиздер менен жумушту улантабыз дагы. Эми биз азыр сиздер жалаң мүмкүнчүлүктөрдү издедик. Эми ошол күлүп турган смайликтин карама каршы диагоналына капа болгон смайликти түшүрөбүз дагы. Бул сиздердин ошол ишке ашырууга, кыялыңыздарды жетүүгө кандай тоскоолдуктар бар? Бул тоскоолдугуңуздарда 10дон кем эмес болуш керек. Баштайбыз. Азыркы учурдагы, тоже. Ооба, то есть ошол максатка жетүүдө эмне тоскоолдук болуп атат? Максат дебейбиз, пока кыялданууга жетүүдө эмне тоскоолдуктар бар? Акчадан сырткары, акча само собой, бирок андан сырткары. Анан могул жерде мүмкүнчүлүктөр кайра, бул болбой калсачы деп тоскоолдук болбош керек. Ошондуктан анализди аябай деталдуу түрдө жасайбыз да.
Урматтуу катышуучулар, кимде уже 5-6-га жетип калган болсо, ойлонгончо бөлүшүп кетсеңиздер да болот. Анткени бул 1-2 саатта бүтө турган иш чара эмес. Мен жалпы ыкманын жалпы эмесин гана айтып кетсем, анан жакшы болмок дегеним. Убактыбыз бир аз тарыраак. Мен айтып кетейин. Бир аз баштадым. Менде статистика кандай иштейт ошону тоскоолдук болуп атат. Билбейбиз. YouTube'тун статистикаларын боюнча информацияны жакшы түшүнбөй жатам. Идеялардын аябай көп идея бар деп айттым. Бирок именно кайсынысы иштеп кетет, ошону аныктап алыш кыйын болуп атат. Анан мотивация деген нерсени кантип тартышты билбедим, бирок ушундай көздөр жанып турган бирөөнү тартып койдум. Ар дайым мотивацияны бир темпте же жогорку темпте алып кетүү кыйын экен, лично мне. Кээде просмотр болуп же аны кантип бул эмоциональный көбүрөөк эме болот, тоскоолдук болуп атат. Убакытты туура эмес пайдаланып атам. Хотя убактым бар, көп долбоорум болсо дагы убактым бар деп ойлойм, бирок бул жерде туура эмес пайдалануу деп. Убакыт бар, бирок туура эмес пайдалануу. Анын апасынын бул жерде мен бул менеджердин кичине үмүтүнө үмүт керек болуп атат. Ошол. Түшүнүктүү. Рахмат. Бирок сиз мисалы жогоруда убактым бар деп туруп кайра убактым жок. Туура эмес, жок эмес, убакытты туура эмес пайдалануу болуп атат. Негизи убакыт аябай көп, ошону туура эмес бөлүштүрүүдөн келип чыгатса керек. Түшүнүктүү. Рахмат. Гүлзира, бирок ошол эле учурда сиздики азыр 4 болду же канча болуп кетти? 5 болду. 5 болду. Биз эмнени ойлошубуз керек? Мүмкүнчүлүктөр 10 болуп, анан тоскоолдуктар 5 болсо, бул дагы ишке ашпайт. Демек, биз дагы терең ойлонушубуз керек, терең анализ жасашыбыз керек. Анткени канчалык көп тоскоолдуктар, канчалык көп мүмкүнчүлүктөр түзүлгөндө биз ийгиликке уже так жолду көрө баштайбыз да. Ошол нерсени айтып кетким келет. 10дон ал кем болсо, бир аз жылышы татаал болуп калат. Урматтуу катышуучулар, рахмат. Дагы ким каалайт эле бөлүшкөнү өзүнүн тарткандары боюнча? Меники 3 эле болуп калды да. Макул, бөлүшө беребиз, бирок кийин сөзсүз түрдө толуктайбыз, макулбу? Себеби бизде мүмкүнчүлүктөр көп болуп, тоскоолдуктар аз болсо, анда бул эме кыял деле эмес болуп калат. Анткени тоскоолдуктар ар бирибизде эле жанагы суткада күн менен түн болгондой эле болуш керек да, кадимкидейчи. Айтыңыз. Көрүнүп атат мен эме деп эметип атам да, биз айылда тургандыктан, айылда мүмкүнчүлүктөр аз да, ошол эле реабилитация кыла турган жайлар жок. Шаарда болсо мындай болбойт эле деп ойлоп, ушу айылды тартып койдум да, тоскоолдук катарычы. Андан кийин бул ошол эле мен айтып аткан жана балдарды өлтүрө турган борборлор жок айылда. Анан толук түрдө балага көңүл бурганга убакытта жок да, анткени айылда турабыз, айылдын түйшүгү бар. Мен өзүмдү кандай десем, толук балага посвящать эте албайм да, ушул да тоскоолдуктар.
үй бүлөңүздө сизден башка мындай жумуш жактан жардам берген ким бар? Мен үйдө азыр өзүм элем. Атам жумушка кетет, кайынчым өзүнчө турат. Демек, үйдө хорошо, аны кийин мен түшүндүрүп берем. Бирок сиз үчөө, тем более баламды реабилитация кылыш үчүн, мисалы, ак сууну жана айтып атпадыңыз беле? Ак сууга алып барам деп. Жылына канча жолу алып барасыз? Отпуск учурунда алып барасызбы? Же больничный оформлять этип алып барасызбы? То есть ушуга окшогон, эгерде иштесеңиз, эгерде иштебесеңиз, демек акча жагы болушу мүмкүн. Ушуга окшогон толтура эмелерди, тоскоолдуктарды туура ойлонгонго аракет кылыңыздар, макулбу? Так, дагы ким бөлүшөт? Бөлүшпөсө, анда мен кийинки кадамдарды түшүндүрө берсем, Жалпы жөнү түшүнүктүү эле болду да, Ооба. Түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки кадамдарга өтөбүз. Азыр сиздер жашыл түстө карандашты алып туруп, күнгө жабыштырып максатты тартасыздар. Караңыздар, бизде 4 авал түшүш керек. Күнгө жабышып, жашыл түстө 1 авал, ал эми учурдагы авалдан баштап максатка чейин 3 ушундай кадам жасайбыз. А, Б, В деп койдук. Арасында пробелдер болсун, себеби бул жерде дагы өзүнүн эмеси бар. Функциясы бар деп айтып кетели, атайы коюлган. Жашыл түстөгүсү бирөөсү эле, калгандары кара болобу? Ооба. Жашыл түстөгүнү ошол күнгө жабыштырып тартабыз. Эжекей, тапшырманы бир кайталап коюңузчу, сураныч. Көрүнүп тургандай, ногу жолдун ичинде, учурдагы абалдан максатка, то есть кыялданууга бара жаткан жолдо ичинде эми жана сыртында биз мүмкүнчүлүк менен тоскоолдуктарды тартпадык беле. Эми ушундай экранда көрүнүп тургандай жолдун ичине 4 ушундай айлана, мындай овалдарды түшүрөбүз. Айланага окшош размерде. 4 жашыл түстө биз ушундай жашыл түс менен максатты көрсөтөбүз. Ал эми 1, 2, 3 А, Б, В, 4 А, Б, В дегендерибиз бул өзүнчө этаптар болот. Мен азыр түшүндүрүп кетем. Тартып бүттүңүздөрбү? Чатка жазып турсаңыздар, тартып бүткөндөр. Же реакция менен белги берип турсаңыздар. Бүттүм дейт Жазгүл. Рахмат сизге. Эми 4кө жашыл түстө түшүрүлгөнгө эмнелер түшүш керек? Бул жерге биз сиздер менен эмне себептен ушул кыялданууга жеткенди каалайсыздар? Мисалы, балам басып кетсин деп атасыздар, мындай мектепке барып футбол ойноп деп, башкасы Монтессори ачам деп атат. Там YouTube золотая бриллиантовая кнопка дегендер болуп жатат. Азыр сиздер максатты коюп жатканда, эмнеге ушул нерсе керек? Эмне үчүн деген, почему деген вопроско жооп бериш керек ушул жердечи. Бирок ошол эле учурда максатка келгенде биз уже конкреттүү түрдө кыялыбызды конкреттүү түрдө максатка айлантырабыз. Кантип? Кыялыңыз уже ченемдүү болуш керек. Качан деген суроого жооп бериш керек. Канча киши дегенге суроого жооп бериш керек. То есть ченемдүү, сандык түрдө ченемдүү болуш керек.
Андан сырткары географиялык кайсы бир жерге байланыш керек. Мисалы, Анадолу окуу жайы деп айтылды. Это уже биз конкретно билебиз, ушул жер экен. Же болбосо жана Монтессори окуу жайын ачам деп атпайбы, садик болобу же эмне болот, Демек, Монтессори дегенде кайсы жылы, кайсы айда, канча кишини тейлей турган, канча жаштан канчага чейинки баланы карай турган ушул бала бакча ачылат деп максат коюш керек. Түрдө бул реалдуу болуш керек. То есть чындап эле ошол 1-2 жылда аткарыла турган нерсе. Мен мисалы билбейм, Великобританиянын королевасы болом деп план койбойбуз да. То есть кичине шунду эметип бересиң, Асел. Так, Асел. Ханифа эжеке, микрофонду өчүрүп коесузбу? Ханифа эжеке, микрофон өчүрүп коесузбу? Макулат. Рахмат. Демек, сөзсүз түрдө ченемдүү кандайдыр бир географический территорияга бекитилген, аймакка бекитилген болуш керек. Ишке ашырыла турган гана пландарды кое аласыздар. Мисалы, ишке ашыра албай тургандарды бул кое албашыбыз керек. То есть иш жүзүнө аткарыла турган, И убакытты айтып кеттик, сөзсүз түрдө убакыт жагынан дагы бул ишке ашырыла турган көрсөтүшүңүздөр керек да. Эми азыр ар бириңиздер максат коюп жатып, кайсы күнүн точно айта албасаңыздар да хотя бы айын белгилеп көрсөтүп, эмне болот. Мисалы, Гүлзира, сиздики 0 айда бизде мынанча подписчик болот деп кадимкидей ошондой кандай тематикада эме кыласыздар. Ошону максатка түшүрүшүңүздөр керек. Анан эмне себептен ошону каалайсыздар? Получается, то есть эмне түрткү кылып жатат? Эмне себептен деген да суроого ойлонуп жооп бергенге аракет кылышыңыздар керек. Мен түшүндүрө алдымбы? Түшүнүксүздүү эле болдубу? Ага, баштадык анда. Ошондо сүрөт менен көрсөтөбүзбү, жазабызбы? Жазбайбыз эчтекени, баардыгын только сүрөттөр менен. Мен могул жерде жазганым, себеби сиздерге түшүнүктүү болсун деп ушундай жазылган да. Назира эжеке, цифра менен эле жазып койсокчу, числосун болобу? Цифра менен жазсак болот, эчтеке болбойт. Бирок каерде, эмне, кандай мындай число, айын көрсөтсөңүздөр болот. Число ай болбосо хотя бы ай жылын көрсөтсөңүздөр болот. Географиялык абалын, мисалы, Бишкекте ачам же моундой кылам деп ишилсе ошондой кетиш керек да. Конкреттүү түрдө. Мен бүттүм. Рахмат, эң сонун. Ошондо сиз кандай белгилерди койдуңуздар? Кандай ченемдүү, өлчөмдүү, убакытка байланган нерселерди койдуңуз? Бул айдын, бул жылдын июль айына 1000 подписчикке. Гүлзира, кечиресиз. Мен могул жерде максаттын ичине гана ошол нерсе түшүш керек эле, азыркы айтылган бардыгы. Бул жакка албай?
жашылдын ичине гана түшүш керек. Максат деп коюлганын ичине гана. А тигилер пустой туруш керек. Эгерде мен туура эмес айтылбай калса, өчүргүч менен өчүрүп койсоңуз макулбу? Макул. Анда мен андан да кылдым. Мен уже кадам деп ойлоп турмун. Жок, кадамга башка нерсе. 2 жылда. Нет. Кадамга башка нерселерди жасабыз азыр. Азыр максаттын ичине гана кайсы жылы же кайсы айда кандай көрсөткүчтөр менен бизде сан менен байланыштуу болсо, мисалы баягы Монтессорини айта турган болсок, менин бала бакчамда уже 200 баланы тейлейм, же 100 баланы тейлейм, балким 50 баланы тейлейм. Ошол эле учурда муну мен сентябрь 2022 же 23 ачам десе боло берет да, ушундай мааниде форматта түшүш керек да. Хорошо? Ченемдүү, өлчөмдүү ушундай болуп кетиш керек да. Мен айтсам болобу? Рахмат. Айтыңыз Гүлназ. Ошол Монтессорим боюнча өзү Бишкекте Арча Бешик жакта үйүбүз бар эле. Ошол Арча Бешикке жакын чукул бир жерде школа ачайын деп атам. Ачам буйрукта 150 окуучунун тегерегинде группа менен 4-6 жаш арасындагы окуучулар 2024кө пландап атам. 2024кө болот эң сонун. И сиз ошондо дополнительно канча мугалим иштеши мүмкүн, ошолордон бери да кошо ойлоносуз. Хорошо? То есть анан территориясын Арча Бешиктин тегерегинде деп атасыз. Сизде уже конкреттүү түрдө кайсы кимди аласыз, ошону дагы айтып кетсеңиздер болот да. Андан ары дагы ким? Так, негизи түшүнүктүү болду деген ойдомун. Айнура, сиз дагы эме кошо айтып кетип атасыздар го. Мен кайтарым байланыштенде ошол сиздердин пикириңиздер, оюңуздар түшүнгөндөн кийин алардын үстүндө иштөө жеңил болот да. Ошондуктан ушул нерсени айтайлы. Так, Жазгүл. Эки көрүнүп атабы? Мен бул жерде датаны эле коюп койдум, башка эч нерсе тарта албайм. Буюрса 2 жылдан кийин деп атабыз, балабыз. Ошо мектепке бара турган курак болуп калат экен. Анан ошо ага чейин даярданып, 2 жылга чейинчи. Анан ошол. Демек сиз бул жерде датаны коесуз и китепти же мектептин сүрөтүн же портфель көтөргөн баланын сүрөтүн чагылдырышыңыз керек ошол жерге. Макул. Ошондой четкий, ясный койсок, канчалык конкреттүү койсок, ошончолук иш жүзүнө ашат. Эми, урматтуу катышуучулар, мына А дегенге, эгерде бизде 1 жылдык максат, биз эмнеге датаны коюп атабыз? Ошол жанагы биз уже конкреттүү түрдө сиздер менен план түзүп атабыз. Сүрөт аркылуу план түзүп атабыз. 4Ага биз негизинен, мисалы 1 жылдык максат болсо, 3 айдын ичинде эмнеге жетишим керек. Мисалы, Гүлназ, сиз уже 3 айда мен кадимкидей силерде сертификат береби же эмне берет? Ооба, сертификат берет экен. Демек, ал ошол сертификаттын негизинде ушул садикти ачып кете аласызбы, кете албайсызбы? Балким да кошумча сизде педагогикалык билим барбы, жокпу? Ооба, өзүм мугалиммин. Хорошо. То есть ушундай основной кадам, негизги кадамдарды белгилеп кетишибиз керек. Бирок бул жерде многул болот, бул болот деп койбойбуз. Биз уже конкреттүү түрдө многу ишке ашат. Мисалы, мен өзүм боюнча кичине айтып кетсем, мен өтө көп жылдары долбоорлордо иштегенмин, бирок юридикалык практикам таптакыр калып кеткен да. Анан мен ошондо жаздым. Мен мынчончу жылы, мисалы, менин кадамдарым бул лицензияга, адвокаттык лицензияга ээ болом деп дата коем да, кадимкидей ошентип кетем да. То есть мен даярданам, мен муну аткарам дебейм. Кадимкидей многого жеттим, бул болду дейсиз. Демек, 4Ада жакынкы 3 айда же 6 айда аткарыла турган иш-аракетти көрсөтөсүз. Жетишкен иш-аракетти коесуз. То есть мындайча айтканда,
коюлган задача аткарылыш керек, мини план деп коелу, то есть мини максат деп. Ошол мини максат ишке ашырыш керек. 4Бда сиз уже, например, эмени алдым дейсиз. Помещение таптым, ичин ремонт жасап атам, кадимкидей уже инфраструктураны ылайыктап атам деген мааниде кетиш керек. И ошондой жасап кетиңиздер. Жетишкен максат, мини кичи максаттар болуш керек. Мына 4Б уже 6-9 ай ичинде эмнени аткарасыз. И там мисалы 2 жылдык план болсо, 1 жылдан кийин эмнеге жетишесиз. То есть кадамдарда биз максатка жетүү үчүн аны блокторго бөлүп жетишебиз да. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болдубу? Ооба. Ага, түшүнүктүү болгон болсо анда баштайбыз. Демек, убакыт менен мен жана туура тарткан экем. Да? Ооба, мен этап кылып 2 жылдыга кылып бөлгөн болчумун. 4 эмеге. Ооба. Бирок могул жерде 4-үнчү максатта финалында эмне болот деген ушул жерге түшүш керек. Бизде кыялдануу такой нечеткий эле го. Мындай конкреттүү эмес эле, туурабы? Качан болот, эмне болот, ким болот деген суроолор жок эле. Максатта биз кыялыбызды конкретикага келтирип уже максатка айлантырып атабыз кыялды. Ал эми ошол кыялга жетүү үчүн ошол 3 эң негизги кадамдар. Мисалы, сиздер бриллиантка жетиш үчүн там биринчиде много этапка жетем, экинчиде серебро болот, үчүнчүсүндө золото болот, төртүнчүсүндө бриллиант болот деп ошолорду жасап кетишиңиздер керек. И там тоже убактысын кошо көрсөтүп кетесиздер. Мынчу жылы мынандай болот депчи. Ооба, тарттык. Айы менен, Ооба, айы менен 2 жылга бөлдүм. Жакшы. Ким бөлүшүп кетет ошондо? Келиңиз, Гүлзира, сиз эле активно көрсөтүп атасыз. Башынан аяк ошого кайтарым байланыш менен иштеп кете берсек. Ага. 7-нчи ушул жылдын 7-нчи айында, июлда 1000 подписчикке жетебиз. Ушул жылдын октябрында монетизацияга өтөбүз, акча алып баштайбыз и серебро кнопка алабыз. Кийинки жылдын 7-нчи айында 23-жылы 50 000 подписчикке жетебиз, монетизация көбөйөт. Анан негизги максат менин кыздарым өздөрү контент жасап баштайт. Анан 10-нчу айда 23-жылы 100 000 подписчик топтойбуз. Анан эң главный бул жерде менин негизги максатым кыздарымдын YouTube болсун, гаджет болсун, жөн эле колдонуучу тарапта эмес, контент жараткан тарабында болсун деген максатым бар болчу. Ошон үчүн YouTube ачканбыз. Жана жөн эле адамдардын кылганына карап отурбай, ошо кылган YouTube контент жаратуучулардын катарында болсун деген максатым бар болчу. Ошол үчүн бул 2 жылдын ичинде кыздарым өздөрү контент жаратып, өздөрү контент салып, колдонуучу тарап эмес, чыгаруучу тарапка өтүп калат. Анан золото кнопка алабыз. Эң жакшы. Просто мен даталарды көрбөй атам бул жерде. Сиз жана бул жерде даталар. 10-нчу ай 23-жылы, 7-нчи ай 23, 10-нчу ай 22, 7-нчи ай 22. Жакшы. Эми урматтуу катышуучулар арасында мисалы биринчи кадамыңыз кайсы жылы болду и канча подписчик? Бул 4 айдан кийин 1000 подписчик. Эми сиздер 4 айдан кийин 7-нчи ай бизде ошондо июль болуп калат, июль айына 1000 подписчик кылыш үчүн эмне кадамдарды жасайсыздар? Мына боштук турат го жолдо. Ошол жерге бардыгын түшүрөбүз. То есть 1000 подписчик жасаш үчүн эмне кыласыздар? Мына жерде бүт иш аракеттер сүрөт менен түшүрүлүш керек. Түшүнүктүү? Экинчиде там монетизацияга айлантырыш үчүн контент жагынан эмне кыласыздар, кошумча дагы эмне кыласыздар, не знаю, маркетинг жагынанбы же бандай таргетированный рекламага өтөсүздөрбү, ошонун баарын карап көрөсүздөр. Хорошо? Окей. Жакшы. Башкалары
чатка суроо берип, башка кылып, түшүнүктүү болсо, давайте аткарабыз. Жазгүл Аширова, мына жерде катышуучубуз бар экен. Сиздер бул сабакка бир аз кечирээк кошулуп калдыңыздар, ошондуктан бул сабак бүгүнкү күн менен чектелбейт. Дагы каалоочулар болсо, биз дагы кошумча өткөрүлөт. Бүгүн эртең кыргыз тилинде, орус тилинде, и понедельник күнү да түзүлөт. Аселге мына жерде жазып атат, чатта. Группага номериңизди жазып койсоңуз, биз группа чогултат элек депчи. Урматтуу катышуучулар, ошо дагы башкалар менен бөлүшөбүз десек, бизде мындай көбү билбей калат бул ыкманы. Каалоочуларга, башкаларга да реклама кылып, мына ТКМга жардам берип, ТКМ группа түзсөңүздөр, биз кошумча сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бүгүн, эртең, понедельник күнү. Рахмат, могул жерде уже бир номерди көрүп атабыз. И Жазгүл, сиз дагы башынан кошулбай калдыңыз, аягында кошулгандар, отдельный ушундай топ түзүп, кыргыз тилинде дагы өткөрүлөт, орус тилинде дагы өткөрүлөт. Микрофон тамызып туруп, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтып кетсеңиздер, мындай жалпы кичине чөткү картина сүрөт пайда боло баштадыбы? Назиреже, ооба, мен азыр ойлоп атам, сиз айтмакчы башынан кошулбаганга мындай кичине барабым аралашып калды. Мен кечинде жумуштан келгенден кыздарым менен отуруп алып, алардын да мнениясын угуп, анан ушул мечта желаний түзүп чыгышым керек экен деп өзүм азыр жыйынтык чыгарып атам. Бирок азыр ушунун аягына чейин көрөлү. Анткени мен как раз таки жана эң башында бир сүрөттү көрсөтпөдүм беле. Бул орто үй бүлөнүн эле максаты, булар 1,5-2 жылдык эмес, жада калса 1,5 жылда жеткен карантин учурга карабастан жеткен жыйынтыгы менен сиздер менен бөлүшүп коем. Так, андай эмесе бизде убактыбыз бир аз чектелүү, саат 12-де аяктайбыз. Ошондуктан келиңиздер, ким бөлүшүп кетет, кандай? Гүлзира, сиз башынан аяк активдүүсүз, келиңиз, сизден баштайлы анда. Макул. 4 айдын ичинде биз бир канча форматта юмор болсун, пранк болсун, спорт болсун, бир канча түрдүү направлениялерде видео тартып көрөбүз. Көрөбүз кайсысы иштеп кетет, анан ошого жараша бирөөнү тандайбыз. 4 айга бизде тестинг период деп койдум. Анан орус тилинде азыр видеолор, ошо англис тилине өткөрүүнү кыздарым өздөштүрүп калса, англис тилине өтөбүз. Анан бул статистиканы бердим. Контенттин убакыт өткөн сайын көбөйтүүгө аракет кылабыз. HD деп формат эмесин бердим, качествосын жакшыраак кылууга аракет кылабыз убакыт өткөн сайын. Инстаграмдан продвижение кылып баштайбыз ушул аралыгында. Анан китепти пайдалуу деген сөздү чагылдыра албай китеп тарттым. Пайдалуу контент кылууга аракет кылабыз. Алардын бирөөсү ушул спорт
жаш балдар үчүн спорт деген контентти под вопросом турган. Ошону тестинг кылып көрөбүз. 2 канал, бирөөсү англисче, бирөөсү орусча, если что. Фокусту бирок жоготкой болсок, ушуну кошону деп атам. Анан advertising беребиз, рекламаларга берген аракет кылып көрөбүз. Оборудованияны көбөйтөм деген сыяктуу эмелерди койдум. Рахмат. Бул жерде жалпысынан сиз ыкманы полный эле түшүнүпсүз. Эми жанагы А менен Бнын ортосуна дагы, например, уже там 1000 подписчик кылыш үчүн дальше эмне кыласыздар, То есть ошолордун баарын белгилеп кетесиздер. Эми мен жыйынтыктай турган болсом, ушул пробелдерде көздөлгөн мини максаттарга жетүү үчүн эмне иш аракеттер жасалат, ушунун баарын ишке ашырабыз. Андан сырткары эми мен суранарым деген жанагы ар бир этапта 5 иш аракетти жашыл менен тегеректейсиздер. Например, сиздер айтып атпайсыздарбы, жаңы контенттерди киргизебиз, мондой кылабыз деп. Бүгүндөн баштап, прям бүгүндөн кечикпестен кайсы кадамды биринчи баштайсыздар, ошол сүрөттү жашыл түс менен айланага алышыбыз керек. Жашыл түс деген бул жанагы огороддо жүргүзгөндө жер жемиштерди айдаганда бизде жашыл түс менен бышып баштайт го. Помидорду элестетебиз да, жашыл түс болот. Эгерде ошонуңуздар ишке ашса, жашыл түстүн айланасынын сыртына кызыл түс менен айлантырып коебуз. Ал ишке ашты, значит, жаңы жашыл кадамдарды белгилеп кетишиңиздер керек да, ошондой жасапчы. Түшүнүктүү болдубу? Ошентип сиздер мониторингди жүргүзөсүздөр. Жашыл демек бул пландалган жумуштар, кызылдар уже аткарылды. Дан деген сөздү ошол жерде аткарылды деп жашыл кызыл менен белгилеп кетет экенбиз. Бул бир момент. Эми анда эмес, урматтуу катышуучулар, мен көптөгөн региондордо иштеп келгем буга чейин. Биз азыр сиздерге онлайн кылып туруп, негизинен бул сабакты кыялдануунун өзү бир күн өткөрүлөт. Кыялданууга, то есть саякатты бир күн өтөт. Ошентип 4 күн, 5 күн окутулат да бизден. Бул бир нече ыкмалардан турат да. Мен сиздерге 2 ыкманы гана түшүндүрүп бердим, кыскача кылып онлайн форматында. Офлайн жүргүзгөн аркылуу кандай жыйынтыктар болду, ошол боюнча айтып кетейин. Бизде мындай көрүп турасыздар, адамдар ушундай сүрөттөрдү чагылдырган. Мисалы, мына жерде супермаркет ачам деген үй бүлө болгон. Көрдүңүздөрбү? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Тракторубуз бар, картошка айдайбыз, мал жандыгым бар, тинтем, антем деп кеткен. Өздөрүнүн кичинекей дүкөнчөсү бар, ошо дүкөнчөсүн ушундай супермаркетке айлантырам дегендер кишилер бар. Асел, Сураныч, ашча сүйлөгөндөрдү сиз көзөмөлдөп турсаңыз, рахмат. Мына жерде анан ошол көрүп атасыздар, офлайн аркылуу жүргүзүлгөн, мисалы, маркет жасаш үчүн оборотду изилдейм, кайсы жаңы товарларды алып келсем көрөм деп, анан акчабыз бар деп ушундай кеткен. Андан булар ушу фундамент куям, кийин моолорду тургузам, үйдүн дубалын көтөрөбүз, анан крышасын жабабыз, оборотту кеңейтебиз деп туруп ушундай план түзүлгөн да. Негизи мына көрүп турасыздар, арасында эмне жумуштар аткарылат, ошондон бери кеткен да. Эми биз просто жакшы тартылганда даана көрүнөт, а негизи сиздер өзүңүздүн сүрөтүңүздөрдү өзүңүздөр түшүнсөңүздөр ушул бизге жеткиликтүү эле болот да. Жана бир сүрөттө айтып кетпедим беле, могу үйдү алганбыз. Бул Ош областында Чоңалай деген район бар, билесиздер, эң алыскы, Тажикстан эмелер менен чектешкен. Ушул жерде Жамалдин деген кишинин Чоңалай балы деген кооперативдин мүчөсү болгон. Биз ушу арычыларга да, кооперативдин мүчөлөрүнө да ушундай сабактарды өткөрүп келгенбиз. Анан биз ушул үй бүлөнү мен тандап алдым, анткени булардыкы 1,5 жылда ушундай көзгө көрүнөрлүк жетишкендиктер болду. Биринчи сабакка келип жүргөндөбүз. Кийинкиси уже Черновиктен үй бүлөсү менен барып, ушул чоң эле ватманга түшүрүп, так даана балдары менен бирге отуруп жасагандарын көрүп отурабыз.
Анан мен бир кезде 2020 өзүңүздөр билесиздер, карантин болгон. Карантин учурунда жөн отурбай эле деп эски үйүн бузган учурга туш келген. Мен июнда уже карантин бүткөн мезгилде мониторинг кылып барып көргөнмүн. Ал эми 22 жылы, азыр 22 эмес, кечиресиздер, 21 жылы январь айында барганда ушундай үйдү бүтүрүшкөн. Булар ашыкча кредит алган эмес, баардыгын өз күчү менен жасашкан. Просто ошондой планга жетиш үчүн болгону мен арасында 2 жолу барып мониторинг кылгам. Үй бүлөсү ушунчалык ишенгендиктен жыйынтыгында баягы аялы ичинде кухнясы менен, туалети менен санузелдерди киргизип, ушундай үй сыяктуу жасашкан. Толук бүтө элек, бирок кантсе дагы булар ошол максатына анан кыялданууга бара жатканын биз көргөнбүз деп айтып кетмекчимин. Жалпысынан ушул, мен сиздер менен бөлүшөйүн деген эмем, тематикам ушул болчу. Эгерде сиздерге бүгүнкү окутуу боюнча кандайдыр бир ой пикирлериңиздер болсо, айтып кетсеңиздер болот. Жактыбы, жакпадыбы, кантип колдоносуздар, ошол боюнча кичине кайтарым байланыш берип койсоңуздар. Абдан жакты, мага абдан жакты. Тоскоолдуктар көп сезилет экен, бирок на самом деле кагазга түшүргөндө тартканда тоскоолдук болбогонун сездим бир. Анан балдар менен, кыздар менен отуруп дагы ушуну детально максат коюп түзүп чыгууну чечим кабыл алдым. Негизи абдан пайдалуу болду. Чоң рахмат сизге. Негизи эмнеге окшоштурдуңуз ушул мындай жалпысынан алганда бир стратегический планга окшоп көрүндүбү, көрүнбөдү сизге? Ооба, бул кайдзен пландоонун дагы бир түрүнө кирип кетет экен. Ошондой эле жанагы пландарды майдалап степ-степ кылып жазылганга окшош кетет экен. Кайдзен пландоодо деле ушундай бир ыкма колдонулат. Пландоонун бир кыялга жетүүчү пландоонун бир түрүдөй сезилди мага. Туура. Демек, биз максатка жетүүнүн өзүнчө бир программасы болуп саналат. Жалпысынан ушундай эмелер кандай десек, бир аз башка форматта, сүрөт жүзүндө, бирок ошол эле учурда кызыктуу жана мындай максаттуу отурганга жардам берет. Чоң рахмат. Эгерде да башка катышуучулар ой бөлүшүп кетсе болот. Каалоочулар болсо. Назира эжеке, мен айтсам болобу? Эгерде сиздер бүгүндөн баштап серьезно киришип болот. Мен кыздарыма айтып коем да, ушинтип элечи, эле словесно эле айтып коем да, кыздарым мындай жакшы жашоо үчүн силер жакшы окушуңар керек. Анан Анадолуга өтүп алсаңар, ал жерден тил үйрөнүп чыгасаңар, еще плюс бычмачылыкты үйрөнөсүңөр, мындай перспективасы көбүрөөк, 11 жыл эле бир мектепте окуганга аракет кылышыңар керек. Жакшы окугула дейм да. Анан мен могул планды тартканда ошону айтпай, кыздарымдын өзүнө жасатып, ошол максатка жетиш үчүн дагы жакшы аракеттерди кылыш керек экенин түшүнүп жеттим да. Анткени сөз менен айткан башка, кыздарым балким өздөрү жасап көрсө башка ощущение болобу, дагы аракеттери күчүрөөк болобу, ушундай жалкоолуктарын жеңеби деген ой келди мага. Жакшы, рахмат сизге. Так, андай эмесе, урматтуу катышуучулар, толук катыша албай калгандар записти ТКМ коомдук фонду сиздер менен бөлүшөт. И жалпысынан мен айтарым, эгерде сиздер жөн гана убакыт коротуп башка кылбай, именно максаттын үстүндө күндө убакыт бөлүп аракет кылсаңыздар, буюрса анын баардыгы иш жүзүнө ашмакчы. И жана бир момент айтылды, мен балам мындай, мен ак сууну эң сонун билем, себеби мен да өзүм мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын категориясына кошулчумун.
Как раз таки мен колуман көп нерсе келет деп эч ойлобойт элем, бирок буюрса азыр эл аралык уюмдарда деле иштейм, адвокатский лицензиям да бар, юридикалык жардам деле көрсөтөм. И мен ушул эксперт деген деңгээлге чыксам деген оюм бар эле. Мен как раз ошол кыялданууга саякат жолун 3 жыл мурда арычыларды окутуп жатканда өзүм отдельный түзгөнмүн. Буюрса ошол пландардын баары иш жүзүнө ашты деген ниеттемин. Катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Максатыңыздарга дайым жетип жүрүңүздөр. Тынч аман болуңуздар. Менде бүттү. Рахмат. Ийгилик сиздерге. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат. Макул.